учурда экинчи сааттыктын жарымына киргендигибизди баса белгилейли. 10:25 бул аралыкта биз сиз күткөн конок рубрикасын баштай берели кесиптеш. Албетте, анда эмесе бүгүн биздин студиябызда психолог Жазгүл Атагулова бар. Кош келиптирсиз. Азыр бир аздан кийин дагы мейманыбыз жолдо келатат болуш керек деген ишеничте боло берели. Жөн эле психолог эмес, жеке психолог. Жеке. Кимдин жеке психологу? Буга чейин көптөгөн калыбына келтирүүчүбү, кандай коет, реабилитациондук деген. Мына ошондой бейтапканаларда инсандарды калыбына келтирип, өзүнүн кеңешин, көмөгүн берип иштеп келген асыл адисибиз бизде конокто. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жылдызбек, биздин микрофонубуз дагы эле жакшы болбой жаткан учур, Жок, сен ошол жактан бөлүшчү. Ошол жактан жакшылап бурап, ушул микрофонду сизге берип коеюнчу. Сиз эле гүл кылып ала бериңизчи да. Жылдызбек, жакшы эле угулуп атасыңар? Буга эле сүйлөп турайын. Келиңиз, анда кош келдиңиз эфирге. Сүйлөй бериңиз. Эмне жөнүндө сүйлөп берейин сиздерге? Бизге алгач эмнеге келдиңиз деп кой. Тамаша. Белгилүү болгондой, бул кичинекей балдарды биз коомдун аялуу бөлүктөрүнүн катмарына кошо саларды. Жана белгилүү болгондой, азыркы учурда өтө мындай ушундай бир окуялар болгондо коомубуздун кандай ушундай көйгөйлөргө даяр эмес экендигибизди көрүп калып атабыз. Ошолорду алдын алуу үчүн мындай жагымсыз окуяларды, аларды сактоо үчүн, мындай проблемалар дагы жаралбашы үчүн алдын алган туурада негизичи бардык иште. Ошондо эмне кылышыбыз керек? Ушулар тууралуу сиздерден кеңеш алалы деп чакырып калдык. Бул белгилүү болгондой эле ошол кичинекей балдардын, өспүрүмдөрдүн ойногон оюндары, суицид тууралуу, ошол тууралуу маекибиз болмокчу. Анда бүгүнкү маекти айтып кетет элем. Негизгиси суициддин бул себептери эң биринчиден бул үй бүлөдөн башталат. Бир гана баланын тармактык оюндарга кызыкканы деле бул эгерде ата-эне өзүнүн баласына көбүрөөк көңүл бурган болсо, алардын тарбиясына көңүлүн буруп, жана өзүнүн мээримин көбүрөөк берген болсо, бул балдар суицидке же болбосо тармактык оюндарга кызыгууга дагы кирип кетишпейт. Жана дагы айтып кетет элем, бул балдардын дагы ар бир ата-эне өзүнүн баласынын шыктарын өнүктүргөнгө аракеттенип, мисалы, аларга бош убакытты көп калтырбастан, ал учурда бала билбейт да өзү эмне кылышым керек. Андыктан ал сөзсүз түрдө өзүнүн классташтары менен, курбулары менен тармактык оюндарга кирип, ага акырындан көнүп дагы кызыгуусу көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн. Эгерде аны спорт машыгуусуна же болбосо балким бийгеби же тил боюнча үйрөнүүлөргө алгандай иримдерге берген болсо, ар бир бала өзүнүн убактындагы кандай десем, мен азыр бул жака барышым керек деп пландаштырып дагы көп бош убактысын дагы коротконго башка мындай керексиз, пайдасыз нерселерге убактысын жумшабайт этип турбайсызбы? Жылдызбек, сен мындай ата катары кандай карайсың? Ушул туурабы, ушул пикир, же болбосо баардыгына даярдап берип эметип атса деле терезелер карып калышы мүмкүнбү? Негизи туура деп ойлойм. Анткени көңүл бөлүп туруш керек ар бир ата-эне балдарына. Мен ошо психологиялык жактан кандай бир мамиле кылыш керек деген суроо кызыктырат да мени. Мисалы үчүн азыркы тапта, мисалы, жанагы чыгып аткан бир интернеттеги жаман маанидеги оюндан улам, көптөгөн мектептердин директорлору жаңы бир токтомдорду кабыл алышты. Директор катары өздөрү мектептин ичинде, мисалы, ушул мөөнөт өтүп кеткенге чейинки аралыкта, башкача айтканда, республика боюнча жүрүп аткан дүрбөлөң кичине болсо да азайып, калганга чейинки аралыкта балдарыңардын Android телефондорунун бардыгын жөнөкөй телефондорго алмаштыргыла деген токтом чыгарды. Үйгө келсек, үй бүлөдө мындай талкуу болду. Балага ишеним көрсөтпөй калуу, дароо эле баягы келе ушундай нерсе чыгып туруп, телефонуңду мага бер, сен могу простой телефонду көтөр деп койсок, бала психологиялык бир сокку албайбы деген сыяктуу бир нерсеге да кабылдык. Үй бүлөбүз менен кеңешип, анан азыр так чечилбей турган маалы да. Сиз ушуга кандай кеңеш берет элеңиз? Бул жөн эле телефонду тартып алууда баланын укугунун дагы бузулушуна, жана психологиялык абалынын да бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ата-эне мага ишеним сезими жок деп. Ага чейин тартып албастан ар бир ата-эне өзүнүн баласы менен сүйлөшүп, азыр ушундай оюн болуп жаткан экен.
анын алдын алуу үчүн мен сенин жашооңо сен үчүн мен аябай тынчсызданып жатам, коопсузданып, сенин коопсуздугуң үчүн ушул телефонду азырынча билбейм сүйлөшүп макулдашуу менен ганагы мисалы 2 айгабы 3 айгабы сен телефонуң менен колдонбой тургун же анын ордуна азырынча жөнөкөйрөөк телефон менен колдонсоң сенин жан дүйнөң, сенин жашооң мага маанилүү, бул телефондон кийин деле колдоно берсең болот деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бирок менимче азыр биздин коомдо дагы талкуулар болуп өтө дүрбөлөң болуп атат. Бул тармактык оюнда деле балким адамдар байкап жаткандыр, балким атын өзгөртүп оюнду башкача кылышабы деген менде ойлор болуп турат да. Же болбосо кандайдыр бир 4-5 айга чейин тынч болуп, анан кайрадан өздөрүнүн башкача бир нерсе кибератакалар болушу мүмкүн. Башкачадан кайра башташы мүмкүн. Ошондуктан бир гана 3 ай 4 ай эмес, ар бир ата-эне өзүнүн баласына көңүл буруусу зарыл. Бир өспүрүм кезинен эле эмес, менимче төрөлгөндөн баштап эле кичинекей балага көңүл буруу. Уланта кетейин. Мисалы үчүн зордоо деген нерсе, кылгысы келбеген нерсени кылдыруу бул зордоо болуп саналат кыргыз тилинде. Ата-эне баласына, сиз психолог катары айтып берсеңиз, канча пайыз зордосо болот, канча пайыз эркине коюш керек? Мисалы ансыз болбойбу Жылдызбек? Зордоо боюнча кээде болбойт да, мисалы үчүн. Камчы керек болобу ар дайым? Жок, камчы эмес, зордоо мындай. Кичине болсо да кыргызда какс кукус деп коет го мындай. Үнүңдү жогору көтөрүп сүйлөп, кичине болсо да оройлонуп, кабагыңды түйүп деген нерсе да. Эми албетте кол көтөрүп чаап же тээп жибериш эмес. Мисалы ошонун канча пайызы мисалы зордоо менен уруксат берилет деп ойлойсуз? Уруксат берилет деп психолог катары мен айта албайт элем. Анткени зордоо менен тарбиялоо бул менимче өтө эле туура эмес. Эң жөнөкөйүн алганда деле катуу бакырып өз балаңа айтуу же болбосо жаман кандайдыр бир сөздөр менен айтуу. Кээ бирлер бар, эми ушуну да билбейсиңби, акылың жокпу деп да кээ бир ата-энелер айтат. Бул деле зордоонун бир түрү болуп кетет. Моралдык жактан. Эгерде эң башынан эле өзүңөрдүн балаңар менен кандай десем, достук мамиледе болсо, анда зордоонун дагы кереги жок. Ар бир бала өзүн билет, менин ата-энем көңүлүн кандай десем түшүрбөш үчүн же мага менин ата-энем дагы маанилүү. Ал үчүн анын сураганын азырынча жасай алам. Ошондой сезимди дагы тарбиялаш керек экен да кичинекей балада. Эгер талап кылынып калсачы, мисалы. Талап кылынып калганда мен азыр деле айтат элем, мындай рекомендация бербейт элем. Зордук менен өз балаңардан телефонду тартып алгыла же зордук менен бакырып урушуп. Демек, ардактуу угармандар, угуп атасыздар, бизде жеке психолог бизде конокто, Жазгүл Атагулова. Мына ушул психологубуздун кеңештерин кулагыңыздарга комдай кылып куюп алыңыздар. Эч качан балдарыңыздарга оройлонуп, кыйкырып, кабагыңыздарды түйүп же колуңуздарды көтөрүп ага татыктуу тарбия бере албайт экенсиздер. Бул психологдун кеңеши. Азыр да кошуп кетилдим. Зордогон сайын сиздердин балдарыңыздар сизден четтеп, алыстап, ишеним сезимин дагы жоготуп, менин ата-энем баары бир мени урушат, түшүнбөйт мени деген ой менен, тескерисинче ушундай аракеттер менен тармактык оюндарга же болбосо башка топторго кирип кеткенге түрткү беришиңер мүмкүн. Бала мындай күтүлбөгөн бир кыймылдарды жасап жиберсе, мисалы ата-эне күткөндөн бир мисалы бей баштанса дейли, ээн баштанса дейли, ата-эне кандай жазанын түрүн бериш керек эгерде урушпаса, мисалы кыйкырбай турган болсо? Ар бир ата-эне үчүн маалим болуш керек, өзүнүн баласына кандай нерсе жаза катары билинет. Балким бирөөгө эшикке чыгарбай койбогу же бүгүн сен деген кийинки туугандар менен жолукканда же барбайсың, балким досторуң менен бүгүн жолугушпайсың. Ар кандай ар бир ата-эне өзүнө белгилүү болуш керек. Мен айта албайм. Бүгүн стандарттар жок. Бул боюнча менимче бир балага мисалы билбейм, пирожное мисалга айтсак, таттуу алып бербей койсо, бул болушу мүмкүн. Ал эми башка бирөөгө болсо, финансылык жактанбы же болбосо кандайдыр бир чектөөлөр ар бирине ар кандай. Индивидуалдуу эме керек турбайбы?
ар бир мамиле жеке мамиле керек. Мисалы дагы ушундай бир сиздин практикаңызда катталган учурлар барбы? Ата энелер өзүнүн кичинекей балалык кезинде өзүнүн ата энесинен кандай нерсени көрсө ошону сөзсүз өзүнүн балдарына чагылдырган дегендей. Мисалы келтек жеп чоңойгон бала өзүнүн балдарын келтектейт дегендей бир. Бул боюнча эки позиция бар. Анткени ар бир ата эне сөзсүз түрдө өзү кандай тарбия көргөн болсо, кандай стереотипти кабыл алган болсо, үйрөнгөн нерсени өзүнүн баласына уядан көргөнүн учканда кылат. Ошондуктан ал дагы өзүнүн баласына үйрөнгөн мамилесин жасайт. Ал эми кээ бирлер тескерисинче, мен балам мындай болуп чоңойбосо экен, мен көргөн оорчулуктарды, кыйынчылыктарды өтпөсүн деп башкача мамиле дагы аябай опека алып туруш мүмкүн. Кээ бир учурларда тескерисинче өтө эле баланы контролдоо дагы бул терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Анан ушуну айта кетсеңиз, ошо өспүрүмдөрдүн арасында жанагы жаңы калыптанып адам болуп келе жаткан учурда көптөгөн көйгөйлөргө жолугушат. Анан ошондо ошол балаңыздын кандайдыр бир көйгөйүн бар экенин сизге айта албаган, же болбосо бир нерсе болуп аткандыгын сыртынан кантип байкаса болот? Ушундай кардиналдуу эме кадамдардан эмес, ага чейин алдын алыш үчүн ата энелер эмнеге көңүл бөлүшүлөрү керек деп ойлойсуз? Балким ал баланын жүрүш турушу өзгөрүп баштайт. Уктаган режимдери дагы, мисалы, эртең менен тургусу келбей, же көбүрөөк уктап калышы мүмкүн. Эгерде бул көйгөйдү айтсак, тармактык оюндар менен болсо, анда ал сөзсүз түрдө түнү бою уктабасы чыкса, эртең менен тургусу келбейт. Аппетитин, тамактануусунун өзгөрүүсү, тамакты азыраак жеп баштайбы, көңүлүнүн түшүшү, мисалы депрессивдүү абалда болуп калышы мүмкүн балдар, же өзүнүн ата энесинен кандайдыр бир маалыматтарды бербөөгө, өзүнүн бөлмөсүнө кетип жабылып баштайбы, көп эчке чыккысы келбейт, эчки менен аралашкысы келбей калышы мүмкүн. Дагы бир фактор катары бул окуусу боюнча жетишкендиктеринин төмөндөшү. Анткени окууга көбүрөөк көңүл бөлүнбөй баштайт. Окууга кызыкчылыгы жок, же болбосо айрым учурларда кээ бир балдар бир сөз аркылуу так даана айтпаса дагы, балким кыйыр мааниде дагы айтып кетиши мүмкүн өзүнүн ойлору жөнүндө. Аябай байкаш керек экен да бул учурда ата энелер балдарына аябай. Кээ бир учурларда балдар эгерде айткысы келбесе, айрым учурларда да ата энесинин көзүнө тик карап, кээ бир нерселерди айта албай, тескерисинче башка жакты карап, балким сүйлөп баштайбы, жашыруун кандайдыр бир маалыматым бар, аны эч ким билбеш керек деп дагы жабылып баштайт. Анан ушул социалдык тармактар тууралуу дагы сүйлөшкүбүз келип атат. Азыркы учурда интернетти колдонуучулар башка коңшулаш мамлекеттерибизге караганда Кыргызстанда аябай мындай кыска убакытта эле аябай өсүп кетти. Анан айта кетсеңиз, ушул кандай деп ойлойсуз? Ушул өзүнүн профилин, социалдык баракчасын жазуу үчүн балага же болбосо кишиге негизи эле канча жаштан кийин болсо да мындай бир чектөө киргизсе болот деген өзүңүздүн кандайдыр бир адис катары оюңуз барбы? Кечээ күнү мисалы сизге чейин маалымат технология боюнча адистер келген, алар келип эфирде ошол 16 жаш деп чек коюшту. Сиз кошуласызбы, кошулбайсызбы? Мисалы азыр менин 10 жаштагы баламдын кечээги окуядан кийин мен иликтеп көрсөм, 1-2 социалдык тармакта өзүнүн баракчасы бар экен, достору бар экен, койгон сүрөттөр бар экен. Мен буга чейин анча маани берген эмес экенмин. Сиздин көз карашыңыз кандай? 10 жаштагы бала кире берсе болобу же сөзсүз 16дан жогору деп чектеш керекпи? Менин көз карашым боюнча бул социалдык тармакка кирерде адам өзүнүн кандайдыр бир ой пикири жетишкендиктен жана болбосо өспүрүм курагынан өтүп, мисалы менимче 16 жаш же болбосо 17 жаш балким туурадыр. Анткени социалдык тармакта баракчаны ачканга же болбосо почтаны ачканга дагы ар бир жерде өзүнүн кандайдыр бир жаш боюнча чектөөлөрү бар эмеспи? Менимче бул жөн гана киргизилген эмес. Бирок аны алдап койсо болот да, алдап койсо болот. Ошон үчүн айтып белек. Бирок ал баракчасына билбейм, кичинекей балдар эмне кандай сүрөттөрүн коюшат. Айрым учурларда кайсыл шаарда эсимде жок, социалдык тармакка сүрөттөрдү дагы коюп чыгарып, айрым учурларда балдарды дагы башка сырттан бирөөлөр уурдап кеткен учурлар дагы болгон. Андай коркунучтуулардан кандайсым алдын алуу үчүн дагы балдардын сүрөттөрүн көп чыгарып болгой, жана социалдык тармактан көп мисалы таасир этчү сүрөттөрдү же болбосо жеке
маалыматтарды алып андан дагы өспүрүм балдар билбейм башка бир группаларга кирип кетиши мүмкүн. Анан биз жанагы эртеден бери көп эле массалык маалыматтын баардыгы эле ушул көйгөйдүн айланасында өздөрүнүн ой пикирлерин же болбосо сизде мындай программалар жасаганга аракет кылып жатышат. Анан айта кетсеңиз, ушуреки оюндарга макул кирип калганды кармап калдык, мисалы үчүн дейли. Ага кандай мамиле кылыш керек? Анткени ал коркуп калат бир четинен дагы билбейм, мындай кандай психологиялык абалда болот жана андан чыгып кетиш үчүн кандай жардам бериш керек, эмнелерге көңүл буруш керек дейсиз? Жана бул ошондой нерсе канча убакытка чейин уланышы мүмкүн? Менимче бул балага дагы жана анын ата-энесине дагы психологиялык колдоо көргөзүш керек, жардамда. Анын азыркы абалы кандай, анын сезимдери менен бул группага киргенде ал жактан эмнени алып атат, эмне үчүн ал группага киргендиктен, балким өзүнүн үй бүлөсүндө кандайдыр бир көйгөйлөр бар, ал жактан качуу үчүн ал ушул тармактык оюндарга кирип кызыгып кеткендир. Анткени баардык нерсенин баары тең эле үй бүлө негизгиси базасы болот. Эгерде үй бүлөдө баардыгы жакшы болсо, бир да бала андай оюнга өтө кызыгып кетпес болуш керек. Эми кызыгып кеттик, кирип кеттик, эми мындан чыгууга кандай аракет кылабыз? Чыгуу үчүн индивидуалдуу психологиялык консультациялар керек. Ал баланын менимче биринчиден сүйлөшүү аркылуу, байкоо аркылуу ал кандай абалда экен, анын ойлору кандай, сезимдери кандай, эгерде суицид абалына кайсыл деңгээлде, билбейм, канчалык жакын, ойлору мененби же ага чейин аракет кылып көргөнбү бир-эки жолу, анысын дагы иликтеп көрүш керек, изилдеп. Анан кийин ата-энеси менен дагы ал балага өтө эле сен ушундай ишке бардың деп күн сайын айта бербеш керек. Анын өзүн да күнөөлөп, огош бетер күнөө сезими күчөп башташы мүмкүн. Алар менен дагы иштеп, көбүнчө эле бул баланын сезимдери менен иштөө. Жана анын кандай десем, өзүн курак болгон эле башка балдар менен мамилесин түзүүгө дагы жакшыртыш керек. Анткени балким ал социалдык тармактан өзүн көбүрөөк ыңгайлуу сезип аткандыр. Социалдык тармакта мындай бир россиялык социалдык тармак колдонуучунун блогу чыккан да. Мен ошо башында катталдым, анан ага мага тапшырма берди, мындай кыл деди, анысын аткардым, ошентип 50 күнгө чейин жеттим, 50-күнү мындай кылды, анан мен болбой койсом менин ата-энемди өлтүрөм дегендей бир коркунуч сезимдерди мага айтты дегендей. Мына ошону окуп алган жаштарыбыз бүгүнкү күндө биз дагы бир катталып көрөлүчү, эмне кылат экен деген сыяктуу кызыгып, фейк, башкача айтканда жасалма аккаунттарды ачып алып, мына ошого өздөрүнүн бир сынаганга аракет жасап аткан учурлар катталууда да бизде дагы. Буга сиздин көз карашыңыз кандай эле? Ошол жасалма болом деп атып чындап азгырылып кеткен жагдайлар болбойбу деген? Балким болуп кетиши мүмкүн. Анткени бул жаш куракта көбүрөөк башка бирөөнүн таасирине дагы кирип кетиши мүмкүн. Азырынча кызыгып, азыр карап көрөйүн, балким мен андай кызыкпайт элемин деген ойдогулар менен дагы кирип берилип кетиши мүмкүн. Азырынча так айта албайм, бирок андай дагы коркунучу бар. Анда бесе биз убактыбыз да тарып бара жатат. Ошончу дагы бизге экинчи коногубуз келип кошулгандыгына ыраазычылыгыбызды билдирели. Эже бул кулактыкты тагын алсаңыз, тааныштыра кетели. Кыргызстандагы ошол ишеним телефонунун директору 111 деген номерден Марина Кадырбаева биздин бүгүн студиябызда. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Сиз менен угушуп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Убактыңыздын тардыгына карабай келиптирсиз. Биздин байланыштарды угуп атасыз да, эже? Угуп келдиңизби? Укпасак, албетте, азыр ушул жерден андан ары байланышыбызды маегибизди улантып кете беребиз. Жашыл микрофонду толук ачып койсоң, Шажат. Ачып атам. Сүйлөй берчи. Келиңиз анда, кош келиңиз. Аябай даярданып келгениңиз билинип турат окшойт. Марина эжеке, колуңузда маалыматтарыңыз, өзгөчө чиймеленген маалымат булактары турат. Сизге биринчи амандашып алууга укук берели. Эл менен амандашып алыңыз. Кош келиңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Иштериңиз, маанайларыңыз баары жакшы, баарына жүгүрүп жетишип атасыз. Ооба. Жакшы, келиңиз. Анда ушул ишеним телефону тууралуу айтып алсак, бул канчадан бери иш алып бара жатат жана кимдер кайрыла алат? Кантип кайрылса болот, кандай жардам, Кандай негизде түзүлгөн? Кандай көмөк бере аласыздар? Ушул суроолорго жалпылап жооп берип кетсеңиз, Марина эже. Урматтуу угармандар, ошо бизди студияга чакырып, биз жөнүндө маалымат берип атканыңыздарга чоң рахмат сиздерге. Анан мындай кыскача маалымат айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында балдар үчүн ишеним телефону 111 номерлүү борбор 2015 жылдын сентябрь айынан баштап өз ишин алып барып атат. Атай өкмөттүн токтому менен ушундай борбор ачылган. Биздин борбордун ишинин негизги максаты бул балдардын укуктарын сактоо, жаш балдарга, өспүрүмдөргө жана алардын ата энелерине психологиялык жардам көрсөтүү болуп саналат да. Биздин борбор күнү түнү иштейт. Бизге телефон чалуулардын баардыгы акысыз. Анан биздин ушул сүйлөшүп аткан консультациялардын баардыгы компьютерге жазылып, баардыгы конфиденциалдуу түрдө болот да. Кайсыл мобилдик тармак болбосун, айырмасы жок, баардыгынан чала алат. Түз эле 110. Ооба, туура. Үйдүн номери болобу, телефон номери же болбосо башка операторлор болобу, баардык операторлордон 111 номерин алса, акысыз күнү түнү консультация алса болот. Жакшы, акыркы Кайсы тилдерде? Эки тилде, кыргызча, орусча. Ал эми аларга кимдер жооп берет? Атайын адистерби же кандай? Ооба, албетте. Бир суткада 2 адис ошо иштейт, 24 саат. Анан 2 күн алар эс алат, кайра башка смендеги кызматкерлер чыгат да. Биз темабызды бир аз тартып алсак, акыркы учурда 2-3 күндөн бери аябай дүрбөлөң түшүп, өспүрүмдөр өз жанын өзү кыйган бир оюн аркылуу ошондой бир жагдайга барып аткан бир учурлар катталды. Көрүнүштөр болууда. Тихий дом, синий кит деп барганда бир никтер менен хэштегтерди коюп, мына ошол жаш балдардын акылын булгаганга аракет жасаган кылмышкерлер, сулуу кылмышкерлер деп коелу интернеттеги. Ошол кылмышкерлердин иштери, максаттары ишке ашып кетпеш үчүн баардык республикалык боюнча алдын ала чаралар көрүлүп жаткан учуру. Бул учурда сиздердин 111 кызматына чалуулар арбыдыбы же болбосо кандай чалуулар келип түшүүдө? Сиз туура маалымат берип атасыз. Ушул биздин борборго 111 номерине ушу 2-3 күндөн бери абдан чалуулар көп болуп атат. Негизи эки эле кызматкер, баягы айтып кетпедимби, түнү иштеп аткандар бул телефондон түшпөй эле мындай кечке ошол телефон чалган абоненттерге жооп берип, тиешелүү жоопторду берип атат, консультацияларды берип атат. Эң көп эмне деген суроолор суралууда? Эми эң көбү деген ошол эме жөнүндө билгилер келип атат да, бул эмне деген оюн депчи. Анан көбүнчөсү тилекке каршы ата энелер болобу, чоң адамдар телефон чалып, бул эмне деген оюн деп сурап атат. Анан эми мындайча айтсак, балдар да чалып атат, бирок кээйлери дале билбесе бул оюнду дагы кайра билгиси келип чалып атат да. Ойносом болобу, кантип кирсем болот деген дагы бир ушундай түшүнбөстүктөр менен дагы телефон чалуулар болуп атат. Бирок туура чалып аткан экен, анткени сиздер туура жолду көргөзөсүздөр да. Туура жолду айтып, бул оюн эмне экенин кыскача айтып, анан кийин ошо балдарга мындайча айтканда ушул психологиялык жактан дагы мындай консультация берип, бул оюнга кирбешке аракет кылганды, бул оюндун абдан зыян экени жөнүндө дагы мындай маалымат берип, консультация берип атабыз да. Бизде студияда психологубуз дагы бар. Мисалы, психологиялык жактан кандайдыр бир кеңеш, көмөк сураса, кайсы жакка багыт бересиздер мисалы? Негизи биздин кызматкерлер ошо психологиялык консультация берет. Ошол телефон аркылуу эле, эгерде ошо кайрылган абоненттер жок, биз ушундай бетме бет жолугуп консультация алат элек десек, анда биз атайы ушу бир мындай психологдордун, жардам берүүчүлөрдүн же болбосо борборлордун, ал жерде жанагы психологиялык консультация берген кызматкерлери бар борборлордун мындай даректерин беребиз, ошол жакка кайрылышат. Анан эже айта кетсеңиз, албетте бул акыркы ошол көрүнүштөр биздин коомубуздун ушундай көйгөйлөргө даяр эмес экендигин дагы, адистердин да жетишпегендигин
экендигин дагы көргөзүп жатса керек. Сиз айта кетсеңиз, ушул окуядан кийин, ушундан кийин анан дагы кандай иштерди алып барыш керек экен деген өзүңүзгө маалымат ала алдыңыз? Да, биздин силер айтып кеттиңер, бул Кыргызстанда мынагыреке болуп аткан тармак аркылуу келип аткан жаман чабуул десек болот. Оюндар абдан мындай начар, жаман таасирин этип атат. Жалаң эле балдар, өспүрүмдөр арасында эмес, чоңдордун арасында. Ошондуктан негизи ушу бизге телефон чалуулар болобу, башка кызматтарга чалуу болгондо туура маалымат берип, туура консультация бериш керек. Бул ар бир ошол психолог болобу, жанагындай бизге окшогон мындай борборлордун кызматкерлери туура маалымат бериш керек. Ал үчүн алар өзлөрү да толук маалымат алып, психологиялык жардам бергенге мындай окуш керек экен, и даяр болуш керек экен да. Жазгүл айым, ушул жерден сизден мен суроо бергим келип атат. Ушундай абалга тушугуп калган бала, жана биз жогоруда психологиялык портретин түзгөнгө аракет кылбадыкпы? Ошол ишенем телефонуна чалышы мүмкүнбү? Кандай деп ойлойбуз негизи? Менин оюмча бул бала психологиялык телефонго чалбайт го деп ойлоп жатам. Анын атын ишеним телефонуна. Балким анын ата энеси эгерде билген болсо чалып калышы мүмкүн. Ал эми бул бала өзү билбейт экен. Оюндун агымына кирип кеткенден кийин албетте эч кимге билгизгиси келбей, анан сырттан жардам сураганга дагы башка бирөөгө айтып, балким уялаттыр же болбосо коркунуч сезими болуп дагы Анткени мен мунун сурап жаткан себебим, балким телефондон эмес, балким ошол социалдык тармактардан сиздерге дагы баракча ачыш керек же Марина же. Балким ошол жактан жардам бергенге, онлайн түрүндө жардам бергенге дагы ушул кызматты ойлонуш керекпи деген өзүмдүн пикиримди айтып атам да. Ооба, туура айтасыз. Ал жагына кандай сиздерде? Социалдык тармактарда андай баракча ачсак болот, бирок тилекке каршы биздин кызматкерлер ага жетишпей калышы мүмкүн. Себеби дегенде бизде болгон ошо 6 психолог, алар смен менен иштейт. Анан директор болуп мен иштейм, анан болду башка кызматкерлер бизде. Демек ушул жагында ойлонуп көрүш керек экен да. Ойлонуп көрүш керек да. Мындай менин оюмча пландап көрүш керек. Анткени ошол акыркы маалыматтарга таянып карай кете турган болсок, ушул биз жактарга өзүнчө бир кандайдыр кибер бир чабуулдар атайын жасалып жаткандай да сезилип кетип атат. Жазгүл айым. Ишеним телефонунда тышкары дагы айтып кетет элем, ар бир мектепте өзүнүн психологдору, мектеп психологдору бар. Алар дагы өздөрүнүн иштерин жүргүзүп, профилактика катары кайсыл балдар бул оюнга кирген же болбосо балкимдир алардын ата энелери менен өздөрү менен баарлашып, эгерде билген болсо дагы алар башка центрлерге, борборлорго жөнөтүшү дагы менимче. Анан менин оюмча бул көбүнчө эн аталар жумуш деп, анан балким мигранттардын балдары болушу мүмкүн, көңүл бурулбай калганда. Муну дагы өзүнчө бир карап көрүш керек экен деген өзүмдүн мен оюмду айтып атам да, журналист катары. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай? Марина же Жазгүл айым? Мен да бул жакка келатканда ойлонуп жаткам, көбүнчө бул ата эненин көңүл буруусуз калган балдар көбүнчө кирет болуш керек. Бирок айрым эгерде россиялык маалыматтарга карасак, жакшы эле жетишкен үй бүлөдөгү балдар дагы бул оюнга кирип кеткен болуп атат. Тактап айта албайм, бул категория көбүрөөк, бирок эң негизгиси бул ата эненин көңүл буруусуз калган балдар көбүнчө. Кече күнү маалымат технология боюнча келген адис интернеттен дароо статистикалык ким көп кирип атканынга караганга аракет жасап көрдү ушул жерден эфирдин жүрүшүндө. Ошондо Android системасынан жана ошондой эле iPhone'дон кирген өспүрүмдөр балдардын көбүрөөк колдонуп аткандыгы. Анан эң кызыгы 91% кыздар экенин, 9% мырзалар экен, балдар экен, эркек балдар экендигин баса белгиледи да. Анан Android менен албетте iPhone'ду кимдер колдонот? Байдын балдары колдонот. Демек бардар үй бүлөнүн балдары эле ошол нерсеге кызыгып кирип атат деген өзүнүн бүтүмүн чыгарып айтты. Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Негизи мен деле ушу Жазгүлгө кошулат окшойм. Себеби дегенде азыр баягы ата энесинин кароосуз калган балдар ошондой тармактарга кирип атат, оюнга кирип атат деп айтканда мен алысмын. Мына азыр өзүңүз деле тактап кеттиңиз, байлардын балдары деп атпайсызбы? iPhone көтөргөн, жанагындай интернетке мүмкүнчүлүгү бар, дайыма ошол каражат талап кылат да, ал интернеттеги тарифти төлөш керек да. Мына ошондуктан байлардын балдары деле, мүмкүнчүлүгү бар адамдар деле эми ойноп атса керек. Анан бул жерде мен өзүм бир жекече оюм, что кээ бир балдар баягы психологиялык жактан жабырлаган балдар дагы ошол оюнга азгырылып кетип атса керек деген мен бир өзүмдүн оюмду айтайын дегем. Жазгүл айым, сиз буга кандай карайсыз?
психолог катары. Мен деле бул айтылган менен макулмун. Андан процент боюнча кыздар көбүрөөк деп жүрөт. Бул тармактык оюн деле эмес, жалпы эле суицидтердин проценттери боюнча караса, көбүнчө дагы кыз балдар көбүрөөк кандай десем, бул душарыраак болушат эркек балдарга караганда. Ошондуктан дагы бул оюнга кызыгуу балким көбүрөөктүр. Жана эмоционалдык жактан балким айрым кыздар ошол жакта көбүрөөк өздөрүнө кызыкчылык табып атабы. Демек бул жагындагы карап көрүш керек экен дейсиз. Убактыбыз дагы 3 мүнөтүбүз калган экен бүтөөрүнө. Бизге көчөдөгү меймандарыбыз айтып өттү эле, билим керек деди. Арылгач ата-энелер билим алып, анан балдарын ошону үйрөтүш керек деди. Компьютердик билим деп баса белгилешти да. Компьютердик билим баягы баладан мурда ата-энеси көбүрөөк билсе, ошол баласынын балким интернетке кирип аткан же болбосо киргиси келген булактарды чектегенге мүмкүнчүлүгү болот деп. Бизде ата-энелер компьютердик билими жок, караңгы, баласы кай жака кирип атканы менен иши дагы жок болгон ата-энелер бар деп. Компьютердик билимден тышкары дагы балаларды тарбиялоо боюнча дагы билим, практика дагы менимче көбүрөөк жетишпей жатат. Жана үй бүлөгө болгон жасалган мамилеси дагы айрым учурларда менимче маанилүү роль болуш керек. Жакшы. Анда эркин микрофон берели, эжелер эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын дедиңиздер эле, анда эмесе бир 30 секундтан эркин микрофон. Маринечке келиңиз. Негизи ушул радио угуучулардан бир сураныч, көбүнчө бизге түшкөн маалыматтар жана телефондук чалууларды карасак, көбүнчө ата-энелер звонить этип атат да, телефон чалыпчы. Эми ошолорго кайрылат элек, ошо азыр ар бир ата-эне, алардын агалары, эжелери болобу, бардыгы ушул балдардын жүрүш-турушуна мындай көңүлдөрөөк бурса, алардын мындай эмне менен алек болуп атканын, сабакка кандай барып атат, уйкусу кандай, ушул жактардын бардыгын карап, анан кийин бир жакшы мамиле жасап, алар менен аларга көңүл буруп, сүйлөшүп, маек кылып, анан кийин ушул мындай алаксытып бул оюнга кирбөөгө жакшы бир мындай өзлөрүнүн жакшы сөздөрүн айтса, мүмкүн көп балдарды мындай бул тармактан чыкканга алдын ала алсак болот да. Ошол ар бир ата-энеге, чоң адамдарга көңүл бурууну сунуш кылат элем. Андан сырткары, урматтуу угармандар, демек билбей жүргөн болсоңуздар, 111 деген ишеним кызматы, балдарды коргоо ишеним кызматы бар экендигин дагы бир ирет баса белгилеп кетебиз. Кайсы телефондон болбосун 111-ди күнү түнү терсеңиздер болот. Жазгылайм сизге. Айтып кетет элем, ар бир ата-энеге азыр аябай көбүнчөлөр эле тынчсыздануу абалында болуш керек. Биринчиден өзүңүздүн балдарыңыз менен же туугандарыңыздар менен сүйлөшүп, тактап алгандан кийин менимче эс алат болушуңуздар керек. Өзүңүздөрдү алдын ала коркута бербеңиздер. Жана жаш балдарга айтып кетет элем, социалдык тармактан тышкары дагы биздин коомдо көптөгөн кызыктуу башка нерселер да бар. Ага дагы көңүл буруп, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды корутсоңуздар болот. Жакшы бир сунуш болду окшойт. Анда эмесе, урматтуу угармандарыбыз, бүгүнкү жаңы күн долбооруна биздин студиябызга келгендер бул ошол 111 ишеним телефонунун директору, ошондой эле туура эле айтсам керек, Марина Кадырбаева келди, жана ошондой эле жеке психолог Жазгүл Атагулова, жана ошондой эле Жылдызбек жана мен Шаризат болдум. Биз дүйшөмбүгө чейин кош айтышабыз. Сиздерге келип бергендиңиздер үчүн чоң рахмат. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Кудайым бөөдө кырсыктан сактасын. Келечек муун аман болсо, Кыргызстандагы сөзсүз бар болот экен. Микрофонду Айнагүл Мукамбетова узатып берели. Кабарлардын топтому биз менен бирге болуңуздар.